База куткаруучу Бейкер чакырып жатат. Силерди түшүндүм, базага кайткыла, байланыштын акыры. Биз бир альпинистти байкап калдык, ал Беллер Пикте илинип турат. Балким ал эсин жоготкон чыгар. Баардык командалар бош эмес, байланыштын акыры. Бизге 3-4 киши керек. Майкл Харрис архиветтеги Томас Ранч базасында иштеп жатат, бирок ал алыс, байланыштын акыры. Силерди түшүндүм, биз шашылышыбыз керек, байланыштын акыры. Бийиктикти багындыруу. Мен муну кылдым. Мен өзүм. Кайрадан жалгыз. Угуп атасың ба? Жеткирип койгонуңарга рахмат, жигиттер. Бирок менин бүгүнкү башка пландарым бар болчу. Биз бир альпинистти байкап калдык, эсин жоготкон окшойт. Ал Беллер Пикте илинип турат. Катуу бороон башталганы жатат. Мен силерди тапканыма кубанычтамын. Боронго чейин жетишип калалы. Майкл Харрис. Кадимки эле Майкл Харриспи? Астроманга 4 саатта чыккан. Ооба, бирок Naked Eagle'ге 59 минутта чыккан кишиге жетиш кайда? Билесиңби, алар жаңылып жаза алышкан. Мен 56 минутта чыккан. 59. Силердин башка кылар ишиңер жокпу? Мейли ушундай болсо деле. Сени менен бирге иштериме кубанычтамын. Мен дайыма жалгыз иштейм, башкаларга муктаж эмесмин. Жигиттер, ал мына. Бул Аскага кона аласыңбы? Жок, мүмкүн эмес. Мындай катуу шамалда кона албайм. Колдон келишинче ылдыйлап берейин. Карап отуранга убакыт жок. Менимче мунун кылганын туурабай чыгарсың. Кандай дос? Мен атым Дерек Уильямс. Мен сени куткарам. Баары жакшы болот, көрөсүң. Карта бер. Ылдыйраак түшүр. Мүмкүн эмес, шамал күчөп жатат. Кеч болуп калды. Сен дагы эле жалгыз болгоң келип жатабы? Абдан күлкүмүштү. Жакшы, ал аны кырмады. Пурчадыңбы? Пурчадым. Көтөргүлө. Мен өзүм жалгыз эле кыла алмакмын. Албетте. Баары жакшы. Абалы бир калыпка келди. Өмүрү коркунучта эмес. Мээси катуу чайкалып калган, Леонард мырза. Бирок ал жакшы болот. Багы бар экен. Доктор. Угуп атам. Рахмат. Кандай экен, Мэг? Бар жайында. Бир нерсе билдиңби? Аны эки эр жүрөк альпинист куткарыптыр.
Чыныгы эрдик кылышыптыр. Эрдик. Алар уулумду куткарды. Азаматтар экен. Бул үйрөнчүктөр ойлошот окшойт. Атасынын акчасы көп болсо эле, каалаганын сатып алып, каалагандай басып туруп, каалаган тоого чыкса болот деп. Бирок жашоодо андай эмес. Негизгиси ичиндеги байлык. Негизгиси бул жакта. Билип ал, бул жакта дейт. Силерге кереги тиет. Кай жерден токтоду элем? Вертолетко бекитилген жипти илинип турдум. Ооба, туура, рахмат. Жипти илинип турам. Коргонуч жок. Шамал ары бери чайлап жатты. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 40 метр. Аскага чыгууга аракет кылдым. Дерек. Бирок бул жерде шамалдын ылдамдыгы секундасына 18 метр деп жазылып турат. Бирок мен вертолеттун астында болчумун. Ал жакта шамалдын ылдамдыгы такыр башка, түшүнүп жатасыңбы? Такыр башка түшүнүктүү. Жазганда ката кеткен. Билбейм, мен булар менен эмне сүйлөшүп жатам. Алар такай ушинтишет. Кыскасы 300 метр бийиктикте зонун үстүндө илинип турдум. Кой тур, дагы бир жаңылыштык. Бул жерде 120 метр деп жазылып турат. Мындан ары бул гезитти окубайм. Акыры мен ылдый түштүм. Жигитти курчагандан кийин аны чыгарыш эле калды. Токто. Сен ушунун баарын жалгыз кылдым деген турасыңбы? Албетте. Бул сүрөттөгү экинчи жигит ким сенин жаныңдагы? Болдучу. Ал Мэктин уулу болгондугу үчүн силер гезиттин биринчи бетине чыктыңар. Балким сен аны биздин аймакка дагы дүкөн салганга көндүрөрсүң. Бул гезиттердин баарын дубалдарыңа илип алайын дедиңби? Ооба, жакшы ой. Бүгүн Шерил атайын бир нече гезит сатып алыптыр. Ой, мен кеттим. Каалаганыңар чыныгы баатырдан кол тамга алсаңар болот. Ал эртеги менен сыймыктана турсун. Бирок мага бул жигит кандай болсо да жагат. Мына ушул татыктуу айым. Ишенгиле мага. Эң биринчи мен жакын досума Дерек Уильямсон деп жазып берейин. Бизге дагы чипсы керек деп ойлойсуңбу? Мен сага эмне керек экенин айтайын. Баш айлантманы жаза турган нерсе керек сага. Эмнени айтып жатасың? Сен билесиң эмне жөнүндө айтып жатканымды. От менен ойногонго болбойт. Жакын досума. Мен эмне кылып жатканымды билем. Макул. Көптөрүңөр угсаңар керек. Жума күнү Бейлер Пикте куткарылган адам тууралуу. Ал куткаруучунун бири Майк Харрис. Ал адамдын өмүрүн сактап калыш үчүн Кудай аны колдогон. Майкл, ордуңа туруп коесуңбу? Сен аман эсен келгениңе кубанычтабыз. Денвердик альпинисттер эрдик менен жүргүзгөн куткаруу иши. Мына, менин 15 мүнөттүк даңктуу убактым келди, сүйүктүм. Ак менен каралар биргелешип Мактын маркасынын астында иш алып барышат. Жакшы Мак, эң жакшы. Акыркы убакта массалык маалыматты начар көз карашын эске алганда бул жакшы. Каалагандарын жазышсын. Бул сен ойлогондой эмес, Грег. Мен ыза болуп кетип жатам. Журналисттер Мак Ленард түндүк райондорундагы жашоочуларды көзгө албайт деп жазып жатышат. Биздики коммерциялык ишкана кайрымдуулук колум эмес да. Ал райондорго дүкөн куруу бизге пайда алып келбейт. Мак, мен уксам, иште сезимдерге жетектелбешибиз керек. Мен анын бардыгын билем. Бирок бир чыгуу болуш керек. Чыгуу жолу бар. Сенин уулуң менен болгон окуя капысынан биздин ишибизге жардама болуп калды. Бул кырсыктын аягы жакшы боло турган болду. Биз токтолушубуз керек. Ушул аркылуу пайда таап алалы. Биз бул жигиттерди пайдаланып кирешилүү болобуз. Мына ушуну коргонуч дейт. А муну орус түйүнү дейт. Мунун жардамы менен жипти каалагандай кылып байласа болот. Мына мынтип. Дагы күчтүү болушуң керек.
Мунун булчуңдары укмуш да, өзгөчө тилинде. Салам. Кандайсың? Эй, Пабло. Балдарга башка түйүндөрү көрсөтчү. Паблога баргыла. Сага муз чаккан балканга берип коеюн дегем. Сен аны вертолетко унутуп калыптырсың. Өзүң алтырып кой. Менеджер катары мага андайларды бекер беришет. Сен менеджерсиңби? Ооба. Мен бардык этаптардан өттүм. Складта иштедим, сатуучу болдум, инспектор, менеджер. Экөөбүз чоң балык карман окшойбуз. Ооба. Биз жөнүндө гезитке жазышыптыр. Экөөбүздүн сүрөттөрдү дагы. Чиканагуа. Түндүк тарабы. Ооба, дал өзү. Менин кыялым. Чын эле. Меники дагы. Койчу. Ооба. Кара чекитти көрдүңбү? Мен ошол жакта болом. Качандыр бир күнү бул чокуну багындырам. А сен могу ак чекитти көрдүңбү? Жок, бул жөн эле кар. Саламатсызбы? Мен Дерек Уильямсты издеп жүрөм. Мурун мен дагы ушул жөнүндө кыялданчумун, бирок тагдыр деген татаал нерсе экен. А мен баары бир бул тоого чыгам. Чыкканда да жалгыз чыгам. Сен Чиканагуага жалгыз барган жатасыңбы? Ооба. Сен билесиңби, канча деген командалар чокусуна жетпей калышкан? Ооба, бирок менин бир девизим бар. Иш баштаган соң аягына чык. Болбосо үйүңө бар. Мен үчүн үйгө баруу мүмкүн эмес. Мен ага чыгам. Жардам керекпи? Мен силерге жардам бере алам. Таанышканыма кубанычтамын, Майкл. Сиз Дерек болушуңуз керек. Биз да кубанычтамыз, Леннот мырза. Жок, мени Мек десеңер болот. Менин улумду өлүмдөн алып калдыңар. Эми мен силерге карызмын. Коюңузчу. Джордж жакшы болуп калды деп уктум. Ал жакшы болуп калды, бирок дагы деле ал жок. Буйруса жакшы болуп кетет. Рахмат силерге, жигиттер, отургула. Мен дагы Джорджтун курагында кезимде радиого катышып дала жолу жыгылгам. Баарыбыз эле мындай нерседен өткөнбүз да. Силер түшүнөсүңөр дейм. Ооба, биз баарыбыз эле кээде акылдан адышкан иш кылабыз. Ооба, менин жардамымды угуп көргүлөчү. Грек азыр силерге айтып берет. Биз Мак экөөбүз эрдик кылгандар тууралуу сүйлөшкөнбүз. Биздин заманда андайлар аз. Андыктан биргелешүү менен кылган эрдигиңерди баса белгилебиз келет. Билбейм. Биз жөнүндө гезитке жазгандыгы, сүрөттөрү жетиштүү деп ойлойм. Харрис, аягына чейин угалычы. Туура айтат. Бардыгынан бизге эмне маанилүү экендигин көрсөткүбүз келет. Биргелешип иштөө. Биз жарнамалык иштерди жүргүзөлү деп жатабыз. Мактын дүкөн салуу тармагында силер анын бир бөлүгү болосуңар. Бизге белгилүү болгондой каражаттын жоктугуна байланыштуу силердин бир ишке ашпай калган кыялыңар бар экен. Мынаки, Алто. Шикамаванго. Чиканагуа. Чиканагуа, ооба. Негизинен ал өтө бийик тоо. Биз силердин ушул тоого чыгууңарды кара жалайлы деп чечтик. Кандай дейсиңер? Мак, бул тоого чыгыш үчүн бир нече ай даярданып, машыгыш керек. Ооба, бир нече ай. Мен билем. Бул олуттуу иш. Ал тоого чыгуу оңойго турбайт. Мен бул тууралуу кыялданчумун. Эң сонун анда. Бирок мен жалгыз чыгам дегем. Жалгыз? Ооба. Кечиргиле. Джорджту куткарганда чогуу эмес белеңер. Ооба, анда айла жок болчу. Азыр башка кеп. Бул менин кыялым дедиң го. Бир мүнөт кое тургулачы, жигиттер. Эч ким силерге жакпаган ишти кылууга мажбурлабайт. Жакшылап ойлонуп көргүлө. Анткени бул силердин жашооңор. Силердин кыялыңар.
Биз болгону аны орундаталы деп жатабыз. Түшүндүңөр да. Биз тиги бөлмөдө болобуз, макулбу? Мындай ишти жалгыз жасаш керек. Ооба. Уксаң, мен билем кыялданчусуң. Бирөө менен болобу же жалгызбы, бардык альпинисттер үчүн бул чоң жетишкендик болмок. Сен билесиң да, биздин Чиканагоға чыккан башка мүмкүнчүлүгүбүз болбойт. Бул бир лотерея утуп алганга барабар болуп жатат го. Дерек, жооп берчи мага. Сен акырына чыгасыңбы? Же болбосо үйгө барасыңбы? Ошондуктан Mac Corporation бул азаматтардын эң бийик жана кооптуу тоолордун бирине чыгуусун каржылайт. Ал Чиканаго. Биз үчүн Майкл менен Дерек Маккистин символун көрсөтүп турат. Биргелешип иштөө. Эгерде биз баарыбыз биргелешип иштей турган болсок, жакын арада силердин шаарда да жашоо жакшырат. Түндүк райондо жашагандардын дагы, Ленард мырза. Чынын айтсам, мындай суроолорго негиз жок. Анткени биз көзүндө ал районго да жаңы дүкөн салабыз. Жазгыла. Макис. Жазгыла. Макис. Аарынан жогору. Макис. Биргелешип иштейбиз. Макис. Гармонияда иштейбиз. Болдуго дейм. Да, бир жолу. Болду эми, тартпадыңбы? Кеттик. Да, бир пленка берчи. Жаңысын берчи. Сен үчөөнү тарттың го. Мен жакшы болсун деп жатпайм. Бул керемет эмеспи, карачы. Ооба, бул жерде оозуң андан да чоң көрүнөт экен. Гезитте да биздин сүрөттөр бар. Болду чеми, кетиш керек. Мен көрөйүн деп жатам. Гезитке төлөбөйсүңбү? Албетте, таап алайын. Эмне алып кеттиң, карачы. Эмнеге мен сөзүмө турбашым керек? Сен кайра эле шашып кетип жатасың, Мак. Биз бул районго дүкөн салалы деген эмеспиз. Сала алабыз да. Жаңылышасың. Мен өзүм киришем. Бул жөнүндө ойлонбой эле кой. Мен өзүм чечем. Кийинчерээк мен тейлеп коем. Чечебиз. Тарттык. Эң сону мага жакты. Белгиле, дагы бир жолу өтүп коелу. Качан бүтөт деги? Эмне болуп атасың, Голливудда ушинтип тартышат да. Эң жакшы деген соң кайра тартып эмне кереги бар? Мотор, кардан бергиле. Шамал кылгыла. Мага борон керек. Кана, бири-бирибизге колубузду сунабыз. Анан жеңиштин туусу. Түшүргүлө мени. Баарын тарттыңбы? Дагы бир жолу тартабыз, ордуңарда тургула. Жетишет. Бир жол дедиби, тарттык. Жетишет мага. Эмне болду сага? Машыгуусуз Чиканагоға чыгуу мүмкүн эмес. Мен машыгып жатам. Унутпа, биз командабыз. Биз чогуу машыгышыбыз керек. Тырышпай рахаттанып жүрө берди. Экөөбүздүкү контракт. Алар кандай десе ошондой кыла бер.
Эми сен мени уккун. Эртең менен Крестеден жолугабыз. Сен жана мен. Эй. Ал кайда кетти? Үйгө. Айтып жатам го, ал артка кайтпайт. Ал жамандагандардан тажады. Ушул аркылуу жаманаттан кутулгусу келип жатат. Геңк Бейл шаар үчүн кам көргөн адам болуп көрүнгүсү келип жатат. Мен түшүндүм, мен ук. Анын Геңк Бейлдигинин айынан акциялар түшүп жатат. Башкы акционер катары мен буга жол бере албайм. Мак айтканынан кайтпаган киши. Жок. Мак сезимдерге алдырып жатат. Бул иште акыл керек, сезим эмес. Билесиңби, бул дүкөн курулбашы керек. Мен аракет кылам. Жок. Сен муну кыласың. Демек альпинисттер эме керек эмеспи? Тамашалап жатасың. Альпинисттер киреше алып келип жатат. Алар калат. Билесиңби, алтыным, экөөбүз иштешип кетерибизге көзүм жетпей турат. Аныкы туурадыр. Алар силерге машыгууга убакыт бериши керек. Балким. Бирок баары ал мага буйрук бергенге акысы жок. Мен ул Кресте. Эртең менен эрте, аф. Билесиңби? Мунун баары бүткөндө менде сүрөттөр менен эле элесин калышыңды каалабайм. Мага сен өзүң керексиң. Койчу, алтыным. Антпеда. Сен билесиң да. Эч нерсе экөөбүздү ажырата албайт. Бир кишиден башка. 1 саат мурун жууп башташты эле. Дагы деле бүтүшө элек экен. Жозеф, койчу эми. Биз кеттик. Жакшы калгыла. Жакшы баргыла. Тоонун башында да мынчалык үшүбөйсүң. Атамдын көңүлүнө жакпайт окшойм. Сен бекерли өзүң алып жатасың. Ал мени жакшы көргөндүктөн эч кимге ишенип тапшыра албайт. Ал эмне билбейби? Сен менин да кызымсың да. Билет. Мен ага айткам. Ошондуктан ал сага ишене албайт. Сенин атаң абдан акылдуу адам. Кутмантан. Кел, азыр эле чечишип алалы. Мен өзүм каалаган үчүн келдим. Сен мага буйрук бергениң үчүн эмес. Буйрук берип сүйлөгөнүң мага жакпайт. Кечээ сүйлөгөнүңдү. Билесиңби? Эмне? Сеники чын. Мен режиссерге ачуум келип, тажап кеттим окшойт. Чарчап да калгам. Ошондуктан кармана албай калдым. Мени кечир. Макул. Эч нерсе эмес. Велосипед менен келдиңби? Ооба. Машыкканга күчүң калдыбы? Бул жөн эле көнүгүү. Сен эмне, ушунда окуйсуңбу? Ооба. Билли Грэм түзгөн ар күнү окуй турган китептиби? Койчу, сен ушуга ишенесиңби? Ооба, мен машаякчымын. Эгер жакса, кеп жакканда эмес. Кеп чыныгы мааниде. Эмне болсо дагы альпинизм маанилүү. Башынан сүйлөшүп алалы. Мен ишенбейм, ишенгим да келбейт. Сен мага насаат айтышыңды да каалабайм. Билесиңби, мен насаатчы эмесмин. Абдан жакшы. Бирок дайыма өз оюмду айтам. Негизи мен дагы.
Анча катуу кетпе. Sen bunu atayın kıldın mı? Tamaşalayın dedim mi? Жоқ, seni tekşireyim dedim. Anan qanday ekan? Tekşirdim. Derek. Жақшы, ең соны. Чиканагуада ушундайсың бе? Балким. Мен сага айтпадым элем. Мен аягына чыгам. Кандай бийик. Дэвид Кавингтон. Чиканагуа эң жакшы альпинисттин өмүрүн алып кетти. Аны менен күндө бир жаңылык. Мен айттым беле. Ал машаякчы экен. Ал машаякчы экен. Бирок сенде эмес. Ал күндө ыйык жазуудан окуган аяттарын жаттап турат экен. Ооба, менде эмес. Койчу. Эмнени айтып жатканымды билесиң. Кел, бүгүн Кудай жөнүндө сүйлөшпөй коелучу, макулбу? Анан ал жакшы альпинист бекен? Ооба, жаман эмес. Бирок ал өзүн эркин сезе албайт. Өзүн эркинирээк сезсе жакшы болмок. Ал коопсуздукту ойлоп жаткандыр. Өтө эле. Биз жарым жолду баскандан кийин кокус бороон башталса, жогору чыккандын ордуна үйгө жөнөйбү деп турам. Көчкөдө калсак, тез кыймылдайбы? Же сыйынып отура алабы? Көчкү жөнүндө тамашалап жатасың да, Баары жакшы болот. Сөз берем. Эсиңдеби? Биринчи жолугушубуз. Так ошол. Саламатсызбы? Мага Дерек Уильям керек эле. Саламатсызбы, мен Шерилмин. Анын сүйлөшкөн кызы. Ал дайыма сиз жөнүндө айтат. Ал мен жөнүндө айтабы? Албетте, өз жөнүндө айтпаган учурда. Ооба. Сиз жөнүндө да айтып калат. Муну угайын деген деле эмесмин. Жок, менин оюмча ал көбүнчө сиз тууралуу жакшы эле нерселерди айтат. Мейли, биз кеттик. Кечке жук келип калам. Эгерде коопсуздукту сактоочу бир нерсе таап чыкпаса эле, анда мен бир жумадан кийин келем. Эң негизгиси аман эсен келет. Ишеним. Бул өз күчүнө ишене албагандар үчүн керек. Билесиңби мен эмнеге ишенем? Бекемил кишке, бышык жипке, анан өзүмө. Ойлоп көрсөм кызык. Эмнеге мен өз уулун өлүмгө кыйган атага ишенишим керек? Жана ушул окуянын мага кандай тиешеси бар? Эч кандай. Сон эле болмок. Асманда бир карыя болсо, баарыбыз үчүн кам көргөн. Бирок мен ишенбейм. Кереметтер болбойт. Жана сага эч ким кам көрбөйт. Ишенип кой. Мына. Сага дагы бир жол келдим. Көрдүм, жеңдим. Сен кимге сүйлөп жатасың? Эч кимге. Сен ачууланып жатасыңбы? Бул сенин ишиң эмес.
Билесиңби, чокусуна быйыл да жетпейбиз. Бекиткенге эле ушунча убакыт коротуп жатсаң. Менин дагы бир жаңылыгым бар. Биз төмөнгө түшө албайбыз сенин мынча кылыгың менен. Билесиңби, сен стилиңди бир аз өзгөртүшүң керек. Сен өтө эле сактана бересиң. Мен мынчалык сак болбойт элем, эгер сен бизге ар убакта кооптуу абал жаратпаганыңда. Уксаң, тоого чыгууда олутту караш керек. Жаңылсаң өлөсүң. Эгер мүмкүнчүлүктү пайдаланбасаң, сен анда өлөсүң. Койсоңчу. Максатка жетүү менен акылсыздыктан айырмасы жок. Мени келесо деп турасыңбы? Жок. Мен сага экөөбүз командадай кыймылдабасак, тоого чыга албастыгыбыз жөнүндө айтып жатам. Макул? Мен артыман жүр. Команда. Угуп жатасызбы? Ооба, жакшы иш экен. Башкаруучулар кетип эмеспи? Сен бир нерсе кылдыңбы? Эй, токто. Бери отурчу. 1 мүнөткө. Шерил, мен сенин атаңмын. Сен туура эмес жолду тандаганыңды көрүп, мен унчукпай кое албайм. Бир нече жыл мурун сиз мага айткансыз. Өзүң чечим чыгарсаң болот деп. Мен аныңызга ыраазымын. Азырда мен менин тандоомду кабыл алышыңызды каалайм. Дерек деген Дерек абдан жакшы адам. ал ачуулуу адам. Анткени ал кыйналып жатат. Балким сиз аны көрбөй элесиз. Же сизге баары бирби? Мен анта албайм. Түшүнчү. Сенин баалуулуктарыңды силеп алган адам менен жолугуп жатасың. Жашоодо ар кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Эмне кыласың анда? Кимдин баалуулуктары туруштук берет? Биз бири-бирибизди сүйөбүз. Биздин баалуулуктарыбыз туруштук берет. О, Шерил. Бардыгы үчүн. Бүт бардыгы үчүн жооп бериш керек болот. Жакшы жатыңыз. Жакшы жат. Приборлор жок жүрбөйт экенсиң да. GPS, альтиметр, портативдүү щетка. Бул жакта эмне бар? Мунун эмне кереги бар? Эгерде кимдир бирөөбүз алдан тайсак, керек болот. Мунун кереги эмес. Сен баарын татаалдаштыра берет экенсиң. Албетте ошондой. Карасаң. Биз базадан чыгып, түштүк-батышты көздөй барып, Сан-Карлос ашуусун өтүп, азырынча баары жагып жатат. Анан чыгыш жагы менен чыгабыз. Ал жак менен башкалары барышкан. Өтө эле жөнөкөй жана кызыксыз да. Ишенип кой, бул жакта көптөгөн кыйынчылыктар болот. Бирок эски жолго караганда жаңы жол жакшы да. Мен көрсөтөм азыр. Мына кара. Базадан чыгып, түштүккө барабыз. Могул кыр менен ушул жакта тынып туруп, анан бул жак менен барып, бул бийиктикти багындырабыз. Бул жагы менен 1 жыл мурун Ковингтон жалгыз барган, ошол жакта өлгөн. Канчалык урматтабайын, Ковингтон альпинизм тууралуу көп нерсени билген эмес. Эмне деп жатасың? Ал Эверестти 2 жолу багындырган. Эмне болгон күндө да биз чокусуна чыгабыз деп ишенем. Билбейм. Бул жагы кооптубу? Кызыктын баары ушунда болуп жатпайбы? Жок, маанилүүсү чокусуна чыгып, кайра кайтып келүү. Акырын? Эмне тынчсызданып жатасың? Баары жакшы болот. Көрөсүң. Бир нерсе ичесиңби? Ооба. Бул ким? Сүйлөшкөн кызыңбы? Жок. Мурункусубу? Жок. Айткың келбей жатабы? Атын айтып кой жок деңди. Рене. Менин аялым.
Түшүндүм. Ал сенден кетип калды. Ооба. Менин аялым өлүп калган. Аваля. Бул жер өтө тайгылак экен. Билем. Өзүң да сак бол. Макул. Жакшы элесиңби? Жок. Тизем. Жарылды окшойт. Чыга аласыңбы? Жок, чыга албайт окшойм. Телефондун эмне болуп калганын карачы. Жаман болду. Мен ылы түшүп, жардамга чакырып келейин. Мен келем. Токто. Сен эмне тоого чыгып, ар жагы менен түшүп, капчага менен өтүп, эртең келейин деп турасыңбы? Бул жаман эмес, план Б. План Б? Бизде план А барбы? Ооба. Алдын ала сүйлөшүп, саат 8-де байланышуу тууралуу. Эгер биз байланышка чыкпасак, бизди эртең менен издей башташат. Бул жакшы ой экен. Бирок эч ким эмес муну аткарган жокпуз да. Же сен аткардыңбы? Ооба, мен. Анда сен өтө акылдуу окшойсуң. Ошондой го. Демек сен акылдуусуңбу? Карындашым Фениксте жашаган балага турмушка чыгып, апамды өзүнө алып кетти. Алар тоолорду жаман көрүшөт. Мен аларды түшүнөм. А сен атаңчы? Мени жасаган адам тууралуу айтып жатасыңбы? Ал бизди таштап кеткен. Дерек, өкүнүчтүү. Аябай эле кой. Мен өкүнбөйм. Сен аны көрдүң беле? Жок. Мен анын кай жакта экенин да билген эмесмин. Ал келчү эмес. Анын башка аялы, балдары бар болчу. Бирок бир жолу бизге бирөөлөр чалып, анын денесин отелден табышканын айтышты. Ушундай. Өзүн өзү өлтүрүптүр. Мынча баштаган соң өзүң жөнүндө, атаң жөнүндө айтып берчи. Кызыктуу деле эч нерсе жок. Мен айтып бердим го. Эми сен айт. Негизи ал мен үчүн баатыр. Атаң жөнүндө айтып бүттүм. Эми аялың жөнүндө. Ал жумуштан кийин үйгө келе жатканда бир акмак кызылга өтүп кеткен экен. Ошол күнү мен тоодо болчумун. Эркиндик чокусунда. Ал мен үчүн аябай тынчсыздантчу. Мен болсо машина айдаган коркунучтуураак дешимин. Көп болду казалыгына. 2 жыл, 3 ай, 10 күн. Көп эле убакыт өтүптүр. Жетишет го жаратты таңганга.
Sen туура айтып жаткандырсың. Мен деле кээде туура сүйлөйм. Ооба, кээде. Кудайдын жолдору изилденгис. Булар бизге келишти. Эки альпинист Чилиге кеткени даярданып жаткан учурда биз бардыгыбыз алардын кыялы орундалабы деп чыдамсыздык менен күтүп турабыз. Ошол эле учурда Макленартын окуясы көпчүлүктө нааразычылык туудуруп жатат. Анткени түндүк районго салынуучу дүкөндүн курулуш иштери дагы деле создуктурулууда. Жакынкы арада Макис дүкөндөрү ар бир райондордо болот. Сиздин райондо. Биргелешип иштөө бул жөн гана кооз сөз эмес. Бул жакшы ой. Биздин дүкөнгө кош келиңиз. Жана менин атымдан келдим деңиз. Маки, баарынан жогору. Мен Дерек Уильямсман. Мен бул дөңсөөнүн падышасымын. Муну баарыңар билип койгула. Акырына чык же үйүңө бар. Уктуңарбы? Бул менин девизим. Дал өзүндөй болуп калат экен. Ой, койгулачы, мага такыр эле ошой турат. Мен мынтип баспайм. Ооба, ошондой эле басасың. Азыр мен мунун тоодо кантип жүргөнүн көрсөтөм. Мындай. Биз тетиги жерге барабыз. Ме, кармай турчу, азыр мен да көрсөтөм. Азыр мени менен бирге жүргөн адамдын басканын турап берем. Жакшылап карагыла. Бул Майкл Харрис. Ал мынтип жерде басат. Тоодо эмес. Аябай сактанат. Жанында жүргөндөн коркосуң. Бел муз салып берейин. Рахмат. Кайра жардаманбы? Койсоңчу, суранам. Жетиштүү. Сен өткөндө келбедиң беле? Ооба. Мен сага бир нерсени түшүндүрүп коеюн дегем. Дерек экөөбүз чогуу жашабайбыз. Мен тараптан бул келишим. Муну эмнеге мага айтып жатасың? Билбейм. Бирок Дерек мага сенин ишенериңди айтканда, ошондо мен өзүмдү менин ишеним алсырап калганын сездим. Ар кимде эле ушундай абал болот. Мен деле көп жаңылдым. Өзүмдү жаман сезгенди атамдын айтканын эстейм. Ал дайыма түз жол менен басканга аракет кыл дечү. Кудай сага кайрылып жатат. Сен жөн гана аны угушуң керек. Рахмат. Майкл Джексонго окшошуп калыптырсың. Мынакей. Жакшы эле көрүнөт. Жакшы тартылыптыр. Ананчы, бул жерге дүкөндү качан салышат экен? Дерек, бизге убада кылган дүкөн гана ки. Биздин районго ал жетишпей жатат. Жеке мен эч нерсе убада кылган эмесмин. Дүкөндү Мак убада кылган. Ооба десең. Түшүнбөдүм. Курулуш эмдигиче баштала элекпи? Андай эч качан болбойт. Түшүнө элексиңби? Баары эле ыраазы болду? Ооба. Сенчи? Мен аябай ыраазымын. Чын элеби? Ооба. Бүгүн эмес, Дерек. Эмнеге? Бул жакта эч ким жокпу. Биз жалгызбыз. Кел. Калганын эртең менен жыйнайбыз. Макулбу? Мен түнгө калбайм. Мен эмне кылдым? Эч нерсе. Кеп сенде эмес. Тактап айтканда, Мен билбейм. Кеп менин өзүмдө. Биз бир нерсени өзгөртүшүбүз керек деп ойлоп жатам. Ал үчүн түз жолго кайрылыш керек. кайда кайрылыш керек? Түз жолго. Тоодо мен жалгыз аяк жолдор менен жүргөн кишимин. Кайсы жол жөнүндө айтып жатасың? Түшүндүрчү, мен түшүнбөй жатам. Билесиңби?
Кеч болуп кетти. Эртең сүйлөшөбүз. Азыр эле жакшы. Кетпечи. Эртең. Балким каласың. Мен баары бир бүгүн уктабайм. Уктай албайм. Уйкум качты. Жакшы ал. Жакшы бар. Түз жол. Бул оңой иш эмес. Биз убакыт албай жатабыз. Убакыт? Мак жаңы дүкөн курабыз деген. Мен качан экенин билгим келет. Мак кайда? Мен аны менен сүйлөшөм. Бул проектте мен жооптумун. Мак 2 жумага кеткен. Анда анын номерин берчи. Майкл. Мен сага тоого чыкканды үйрөтпөй элемин го. Андыктан сен дагы биздин ишибизге кийлигишпи. Бирок менин сүрөтүм баардык жардамада чыгып жатат. Биз сүйлөшпөдүк беле. Сүйлөшкөнбүз. Силер жөн гана тоого чыгышыңар керек, ошол эле. Мен эми түшүндүм окшойт. Мунун баары жардама үчүн болгон турбайбы? Карандай калып тура. Билбейм, силер өзүңөрдүн кадыр баркыңарды баалайсыңарбы? Бирок мен баалайм, жана акчага сатылбайм. Менин кадыр баркымды тескей турган сен эмессиң. Бизди Чикагога чыксын десеңер, дүкөндү салып башташыңар керек. Дерек, мен аны менен сүйлөштүм. Өзүмдүн шарттарымды койдум. Болбосо Чикагога чыкпайбыз дедим. Макко десе. Азыр эмес. Сүйлөшүшүбүз керек. Башка убакта. Мен азыр ишим бар. Бул өтө маанилүү. Альпинизмден өткөн маанилүү нерсе жок. Баарынан да мен үчүн. Ошондуктан калган нерселер күтүп турат. Менин боюмда бар. Эмне? Биз балалуу болобуз. Экөөбүздүн балабыз. Токто. Эмне деп жатасың? Мен азыр ата болууга даяр эмесмин. Бирок сен ата болдуң. Бул нерсе менин планымда жок болчу. Андаларды өзгөртүш керек. Ал оңой эле деп турасыңбы? Эми эмне кыласың? Эмне кыласың дейсиңби? Сен чечесиң да. Бул биздин балабыз. Мынтип айтарыңды билген эмесмин. Эмне дешимди күтүп турасың? Үйлөнөбүз. Үй бүлө болобуз десең болобу? Шерил, аябай шашып жатасың. Мен сени өзгөртө алам деп келеси болгон турбаймынбы? Сен атамды көргөн эмесин дечи элем го. Куттуктайм. Сен да атаңдай эле турбайсыңбы? Харри, сен эмне кылып жатасың? Мага жакшы мүмкүнчүлүк болгон кезде сен менин бет алдымдан эшикти жаап койгон жатасыңбы? Эшик ачык. Алар сөзүнө туруп, дүкөн салышы керек. Андай болбойт, сен аны билесиң. Эгер мен сөз берсем, сөзүмө турам. Мага убада кылып жатса, мен ишенем. Экөөбүздү алдап кетишти. Өзүнчө эле кыйын боло бербечи. Мак дүкөн курам дегенде, массалык маалыматтар үчүн эле айтып койгон. Аларга бара бер. Экөөбүз болсо, биз үчүн эмне маанилүү болсо, ошону кылышыбыз керек. Башкалар жөнүндө ойлонбой эле. Оюн шарттары ушундай. Менин шарттарым бөлөк. Бул жашоодо альпинизмден да маанилүү нерселер бар. Мен үчүн эмес. Бул сенин эле ишиң эмес. Уктуңбу? Жок. Мен оюндан чыгам. Мындан ары мен түз жол менен барам. Бул сен турбайсыңбы? Эмне? Сен анын башын айландырган турбайсыңбы? Ал мага келип экөөбүздүн мамилебизди өзгөртүшүбүз керек деген.
Балким чынында ошондойдур. Билесиңби? Чогуу иштеген мага жагып баштады эле. Атама мен аркылуу болбосо эч ким келе албайт. Эч ким уулу аркылуу болбосо атага келе албайт. Дагы бир жолу Бейлер Пикке көтөрүлүш керек го, кандай дейсиң? Албетте, Майкл. Мен эч нерсе убада кыла албайм, бирок аракет кылам. Мен эмне болуп жатканын билет окшойм. Эң сону, Джордж, мен сага абдан ыраазымын. Макул, эч нерсе эмес, жакшы кал. Көрүшкөнчө. Теңирим Ыйса, жардам бере көр. Мен туура эмес кылдым. Мени кечире көр. Мынакей мен. Айтчы мага, ата. Эми мени менен сыймыктанасың ба? Эй, жигит. Токто. Түш ал жактан. Тынч тур, алдагы нерсени ташта. Бул жөн эле нерсе эмес. Бул титандан куюлган муз жарган балкам. Ал дүкөндөрдө сатылат. Бир сатып алгыла. Балкаңды ташта. Макул. Атпагыла мени. Мен колго түштүм. Эми мен түз жолго түшөм. Кое тур. Акырын бери бас. Бара албайм, дос. Мен андайды жаман көрөм. Коркпоңуз. Мен Дерек Уильямс. Мен дайыма акырына чейин чыгам. Түшүндүм, мырза. Балканы бериңизчи. Сурандан балканы бериңизчи. Түшүлдү. Балканы бер. Эй, токто. Бул коргонуч. Эмне кылып жатасың? Рахмат. Ал азыр келет. Джордж, Мак. Кандайсың, Грег? Мен сени кетти го деп ойлогом. Мен шектенген эмесмин. Иштер кандай? Жаман. Бирок биздин эмес. Сенин ишиң жаман. Сен бошсуң. Түшүнгөн жокмун? Түшүнгөн жоксуңбу? Өкүнүчтүү. Сага тезирээк кет деп кеңеш берет элем. Батыраак. Чалчу жерге чала электе. Же сенин апаңа. Эмне үчүн? Сен мага каршы ойноюн деп чечтиңби? Айтчы, акционерлердин бири менен жашыруун жолуктуң беле? Балким сага төлөп беришкендир. Далилдеп бере албайсыңар. Ошондойбу? Муну карап көрөсүңбү, же атам айткандай эле кетип каласың?
Улум. Бул эмне болгон папка? Билбейм. Столдун үстүнөн алдым. Ай, балам, кыйынсың го. Эми шаардагы жаңылыктар. Бүгүн Mark Corporation түндүк райондо жаңы дүкөн салынып баштаганы тууралуу айтты. Эксперттердин айтымы боюнча экономикалык жактан артта калган бул районго салынган дүкөн башкалардын дагы бизнес кылуусуна жакшы өлгө түзөт. Мынаки, жакшы. Geçir, men bir minutка. Чогулушка кечип калдың? Ооба. Дайым эле да. Сен кандайсың? Мен жакшы эле, өзүңчү. Болот. Макты көндүргөн экенсиң да. Жорж жардам берди. Билесиң бе? Бул мен үчүн кыйын болсо да сага айтайын деп келдим. Мен өзүмдү карамай албай калдым. Эми өкүнүп жатам. Кечир. Мен да өкүнүп калдым. Экөөбүз тең туура эмес кылдык. Айткандай, мен Макты көрдүм. Сүйлөшүүбүз күчүндүү экен. Мен азыр деле даярмын. Мен ойлонуп көрөйүн, акылуу. Ооба. Албетте. Ойлон. Сен каяка? Үйгө барам го. Сен үйгө баруу мен үчүн эмес дедиң эле го. Түндүк тарабы? Түндүк. Кыялын орундатууга ашыккан америкалык эки альпинист Майкл Харрис менен Дерек Уильямс дүйнөдөгү эң опурталуу жана бийик тоолордун бирин багынтууга бет алышты. Ал түндүк Америкадагы чокуу Чиканагу. Америкада макис дүкөндөрүнүн жарнамасына тартылып, таанымал болуп калган эки альпинист бүгүн эртең менен Чилинин борбору Сантьягого келип конушту. Патагонияда аларды белгилүү Жаңы Зеландиянын альпинисти Карл Дуглас тосуп чыкты. Ал аларды тоого чыгууга даярдамакчы. Көптөгөн айлар бою даярданган машыгуулар артта калды. Команда тоонун шартына, абасына көңгүчөктү 2 жума 5000 метр бийиктикке жайгашкан базада өткөрөт. Жан дүйнөңдү толкундатат, чынбы? Бирок бул кооздук калдамчы. Ушул эле нерсени ондогон өлүп калган альпинисттер силерге айтышмак. Эгерде мүмкүнчүлүк болгондо. Биз 2 жума бою даярданабыз. Анан чыгууга 4 күнүңөр бар. Мен силердин көңүлүңөрдү карды изилдөөгө бурат элем. Түндүк тарабы опурталдуу, өзгөчө азыркы мезгилде катал. Күн жылган сайын эки нерсени күтүүгө болот. Муз жарылып, көчкүлөрдүн жүрүшү. Өзгөчө сергек болгула. Кайсы жерде басып жатканыңарды жана түнөгөнгө кайсы жерде тандаганыңарды байкагыла.
Эсиңерден чыгарбагыла. Жергиликтүү калк бекерден Чиканагуаны Муэрте Бланк дешпейт. Ал ак өлүм дегенди билдирет. Мен силерге көз салып турам. Унутпагыла, бийиктиктеги лагерине жеткенде төз эле өлүм коркунучунун астында болосуңар. Силерге кычкылтек жетишсиз болот. Андыктан бардык күчүңөрдү топтоп, чокуга чыгууга умтулгула. Ийгилик. Кудай силерге жардам берсин. Кыры укмуш экен. Кооптусун кара. Коргонушту кара. Ооба, сак бололу. Жакшы элесиңби? Ооба. Көтөрүлүп жатам. Майкл. Бери келсең. Ал Канктан деп ойлойсуң ба? Ооба. Ал өлүм коркунучу деген жакка жетпептир да. Балким ал өйдө чыгып бара жатып кулап кеткендир. Бул маанилүү эмес. Бардык жакта өлүм коркунучу бар. Кандайча? Экөөбүз түбөлүктүү эмеспиз да. Бир күнү биз баарыбыз жараткандын алдына келебиз. Негизгиси ишиңде тынчтык болушу керек. Айтканга оңой. Дерек. Сен эчак таштап салчу жүктү артыңда сүйрөп келе жатасың. Болбосо бир күнү ал сенин түбүңө жетет. Сен мындан ары кетишиң керек. Бул оңой эмес. Сен акырына чыккың келеби? Сен бир нерсеге жеткиң келеби? Анда өткөндү унутуп, эч кимге эч нерсе далилдеп керек эмес. Өзүң менен өзүң болушуң керек. Өзүңдү Кудайга тапшыр. Ошондо жашооң өзгөрөт. Мен бул жомокко ишенбейм. Ишенбейсиңби же ишенгиң келбейби? Бул эмне насаап сөзбү? Жок, мен жөн гана кеңеш берим келип жатат. Билесиңби, бир акылдуу адам мага айтты эле. Жарааттарды айыктырууга убакыт келди деп. Акылдуу адам. Ооба. Же акылсыз. Унутпай калдым.
Туругула жигиттер, бүгүн силердин күн. Биз турдук, Карл. Бороон башталганы турат. Силерди эртелесеби деген. Мен баарын түшүндүм. 15 минуттан кийин байланышабыз. Макул, Майк. Бороон силер жакка жетпеши да мүмкүн, бирок сактыкта кордук жок. Эгер мен туура эсептеген болсом, биздин 18 саатыбыз бар. Баса. Азыр эле Дерин Мартин чалды. Шерилди ооруканага жеткиришиптир. Дерекке айтып кой. Төрөтү оор болуптур, бирок азыр бар жайында. Ал эс алып жатат. Бала дагы жакшы эле. Сен уктуңбу? Ооба, мен айтып коем. Макул, ийгилик каалайм. Рахмат, Карл. Чокусуна чыккандан кийин байланышабыз. Мага бир нерсе айтпай койгонсуң го. Бул сенин ишиң эмес. Эми эмне кыласың? Мен азыр ал жөнүндө ойлонбой элем. Балким ойлонуп баштайсың. Биз чыгышыбыз керек. Чыкканды унут. Ал андай маанилүү эмес. Эмне маанилүү экенин айтпа мага. Балким керектир. Ооба да. Сен баарын билесиң, дайыма туура айтасың, жеткилең адам. Жеткилең болуп керек эмес. Жөн гана кылганыңа жооп беришиң керек. Алып ал. Анан кереги тиет. Жүрү, команда. Дагы бир кадам. Эң сонун. Чокусу. Ооба. Биз муну кылдык. Рахмат, Кудайым. Рахмат. Рахмат. Хош бол, алтыным. Кудайым, аны менен өткөргөн ар бир күнүм үчүн ыраазымын. Мына, кара ата. Ушундай. Ата. Кое бер аны, кое бер. Кое бер.
Жакшы элесиңби? Ооба. Карл. Biz чыктык. Чокусундабыз. Азаматсыңар. Эми мени уккула. Борон багытын өзгөрттү. Ал түз эле силерди көздөй бара жатат. Тезинен лагерге кайткыла. Кайталайм. Борон силерди көздөй баратат. Тезинен лагерге кайткыла. Түшкөнгө 6 саат керек да. Бизде 3 эле саат бар. Дерек, тур. Biz basışыбыз керек, тур. Токточу. Токтой тур. Карл, жооп бер. Карл. Эч нерсе угулбай жатат. Батареясы отуруп калды. Мен сага Декс сайып коеюн. Жок, эч кандай Декс керек эмес. Жөнчү, мен чыдайм. Мына, ананкыга алып ал. Эгер ойлонуп калсаң. Ойлонбойм. Караңгы киргенче кырдан түшүшүбүз керек. Өйдө тур. Биз жакшы жер табышыбыз керек. Жүрү. Майкл, Дерек, бул база. Мени угуп жатасыңарбы? Майкл, Дерек, жооп бергиле. Бул база. Эми, биз кай жактабыз? Билбейм. Бул биз келген жол эмес. GPS да өлүптүр. Кандай начар техника. Ылдый түшүш керек. Борон кайра болуш мүмкүн. Теги карды ашып көрүш керек. Макул. Рюкзактарды алалы.
Дерек. Ал жол мага жакпай турат. Башка жол менен барыш керек. Дерек, бул жак кооптуу экен. Мени угуп жатасыңбы, Дерек? Дерек. Дерек. Кач, алдагы жерден кач. Дерек, абайла. Майкл, жооп берчи мага. Кайдасың? Мен азыр. Азыр, досым, азыр. Мына кеме. Тирүүсүңбү? Ооба. Эмне кылып салдың? Эми сени көтөрүшүм керек. Токто. Сени азыр алып чыгам. Дерек. Эмне? Жаман болуп жатасыңбы? Менин атама чалып, мен аны жакшы көрөрүмдү айтып койчу. Мен үйүмө баратам деди деп кой. Үйгө баруу бул жакшы эмес. Сен өзүңө кайтасың. Тур. Көзүңдү ач. Ач көзүңдү, мени кара. Майкл, мени кара. Үйгө баруу биздики эмес. Майкл, экөөбүз ылдый түшөбүз. Самолетко отурабыз. Эмнеге ушундай кылдың? Эмнеге?
Эгер сен адис болсоң, сен байкайсың да. Эмне болорун алдын ала билесиң. Жана жон гана четке чыгып кетесиң. Мен жалгыз иштейм. Эң негизгиси ишиндеги байлык. Мен жаш бала эмесмин. Кереметтер болбойт. Мен бул тоону багындырам. Мага эч ким кам көрбөйт, өзүмдөн башка. Акырына чык, же үйгө бар. Эгер сен мүмкүнчүлүгүңдү пайдаланбасаң, мен жалгыз иштейм. Мен сени өзгөртө алам деп келиси болгон турбаймынбы? Альпинизмден башка дагы маанилүү нерселер бар. Сен да атаңдай эле турбайсың. Ата, мени угуп жатасың да. Сен атамды көргөн эмесиң дечи элең го. Бир нерсеге жеткиң келеби? Жашооңдо бир нерсени өзгөрткүң келеби? Кудайга ишен. Карагыла, Дерек, болгула. Кудайым, Ыйса кандай сүйсө, мага да ошондой сүйүү берчи. Кутман тааныгар менен. Терең кайгыруу менен мен силерге кайрылып, улуу альпинисттин жана жакшы досубуздун бул дүйнө менен кош айтышканын кабарлап жатам. Ал бул шаардын досу болчу. Мен суктанган жана сыймыктанган досторумдун бири эле. Ал өзүнүн кызматташынын өмүрүн сактайм деп каза тапты. Биздин досубуздун жаркын элесине, чыныгы баатырдын ысымынан жаңы ачылган түндүк райондогу дүкөндү Mac Corporation'ы Майкл анын ачылышына чоң салымын кошкон дүкөн жакынкы арада салынып бүтөт. Жана аны биз Майкл Харристин ысымынан атайлы дегенбиз. Жергиликтүү альпинист Дерек Уильям Түндүк Американын тоолорунун бирин багындырып, үйүнө кайтып келди. Дерек Уильямс өзүнүн өмүрүн курмандыкка алып келген досу жана кызматташына түбөлүк карыз экенин кабарлайт. Дерек массалык маалымат кабарчыларынан ал досуна аза күтүү убактысына түшүнүү жана урматтоо менен мамиле кылууларын өтүндү. Кудай көз жаштарды арчыйт. Ал жерде өлүм да болбойт. Ый да, оору болбойт. Мурункунун баары өттү. Биз Майкл Харристен өлүмү үчүн ыйлаган жокпуз. Биз анын жаңы түбөлүктүү жашоого өткөнүн билебиз. Анын көптөр өзгө тийгизген таасири маанилүү.
Кудайдын бизге көрсөткөн ырайымынан өткөн сүйүү жок. Марти мырза, мен бул жерде сен баатыр эмессиң дерик. Шерил үйдө жок. Бирок мага сиз керек болчусуз. Сиз тоодо эмне болгонун уксаңыз керек. Бул мени ойлондурду. Мен өмүр бою бир нерсени далилдегим келип жашаптырмын. Өзүмдүн атама. Көрсө мен өзүмө өзүм далилдеп жүрүптүрмүн. Ал мага керек эмес экен. Мага эч ким керек эмес экен. Мен жалгыз эле жашай алам дечүмүн. Эми мен азыр түшүнүп турам. Мен эң муктаж адам экенмин. Жана мен каалабайм. Менин уулум атасын билбей чоңоюшун. Ишениңиз, мен кечирим сурайын деп келдим. Мен сизди аябай капа кылдым. Кызыңызды дагы. Бирок чын эле өкүнүп жатам. Жана кечирим сурайм. Ооба, сен бизди таарынттың. Сен жоопкерчиликтен качтың. Сен бизден кечирим сурашың керек эмес. Сен Кудайдан кечирим сурашың керек. Ал мени кечирерине ишенбейм. Анын мени менен иши жок. Анда эмесе Майкл сен үчүн, Ыйса биз үчүн айкаш жыгачта кылган нерсени кылды. Ыйык китепте мындай деп жазылган. Биз Кудайдын душманы болгон кезибизде Ыйса биз үчүн өмүрүн берген. Сен үчүн дагы, мен үчүн да. Ал өмүрүн бергенби? Мен үчүнбү? Уксаң Дерек, Кудай сени сүйөт. Сен ал үчүн ушунчалык кымбатсың. Ал сен үчүн өлүмгө барган. Ал сенин бардык күнөөңдү кечире алат. Эгерде сен аны кааласаң. Мен каалайм. Анда айт. Айт ага. Аны жүрөгүңө киргиз аны. Күнөөлөрүң үчүн тоого кыл.
Кечирим сура. Жүрөгүм менен сыйын. Иса. Мени кечир. Кечир мени, Иса. Менин күнөөлөрүмдү кечир. Менин жүрөгүмө кир. Мен билем, бул окуяны сага көп жолу айтып бергем. Бирок дагы бир ирет айтканга уруксат бер. Биз бир жарнамада тартылып жатканбыз. Бир бай жигиттин, Мак деген. Мен сага ал жөнүндө айткам. Биз Майкл экөөбүз анын уулун куткарып калганбыз. Досум, атаң азыр 1-2 мүнөт бошобойт. Көрдүңбү? Бул анын коргонучу. Майкл, сен кайда?